Төртүнчү сурообуз бул миграция учурунда миграцияга жөнөп аткан жаран өзүнүн үй бүлөсүнө карата кандай милдеттери бар? Ушул туурасында да айтып кетсеңиз. Сөзүбүздүн башында айтып өткөндөй, шариятыбыз, динибиз адам жашоосундагы керек боло турган нерсени ийне жибине чейин калтырган эмес да. Бардыгын шариятыбызда жазган. Сапарга чыгууда кандай болуш керек? Мисалы, ибадат үчүн эле. Ол Аллах Тааланын өзүнүн буйругу. Сен бар, эми рызкыны чындыгында эми кайерден аракет кылып бизде таба бере турган нерсе да. Бирок бул ибадат ошол белгилүү жерде гана боло турган ибадаттарга жөнөткөндө дагы Аллах Тааланын өзүнүн буйругу, өзү рызкы берүүчү зат. Ошондой болсо дагы бизге бенделерге ошол биринчи барып келе турган биринчи жол каражаттары керек, өзүнө. Андан кийин үй бүлө, негизинен үй бүлөдө эркек жоопкер. Ошол үй бүлөсүн кароого, багууга, камсыздоого, камкордугуна алууга эркек адам милдеттүү да. Айрыкча эркек адамдар сапарга чыгып атканда, барып келе тургандагы деңгээлдеги бала чакасынын кийим кечеси, тамак ашы, кароосу, камкордугу. Жөн эле мен кеттим деп туруп эле үй бүлөнү, бала чакасын, жаш кичинекей келинжектерин таштап коюп эле кетпейт. Аны карап тура турган тууганы, мейли ошол аялынын балким бир туугандары келип карап турабы, же өзүнүн кыскасы ошол махрам болгон, ошол үйгө күйө турган адамдардан камкордугун алып, кыйналбай атабы, түн эмне болду, ысыкта, суукта, от барбы, жокпу дегендей бардык жагын камкордугун алып карап тура турганга дайындап, тапшырып, ошондой жолдор менен кетиш керек да. Таштап коюп эле кеткенде болбойт да. Мисалы, кездешип атпайбы, бизде жардамга муктажбыз, неге? Ушул иштейм деп кеткен эле. Анан бирок силерге эчтеке карабады, жок, иштейм деп чыгып кеткен, эчтеке мындай каралган эмес да. Тамак ашы, кийим кечеси, башкасы. Ал эми ол иштейм деп чыгып кеткен адам, ошол бала чакасын багам деп кетип атабы, ол милдет да, мойнунда жоопкерчилик да. Андыктан аны сөзсүз түрдө камкордугун, мындайча айтканда, баягы ичип жей турган тамагын, андан кийин үстүртөн көзөмөлдөп карап тура турган бардык шартын бул жакта да түзүш керек. Жана биз айтып өтпөдүкпү, бара турган жерин караш керек. Баргандан кийин каерге жатат, эмне болот? Ол өзүнүкү болуп атат. Эми өзү чыгып кеткенден үйүндөгү балдар эмне болот? Мунун тарбиясычы? Тарбия деген зарыл маселе да. Мисалы, азыр көп ата-энелер келип атпайбы? Балам укпай атат, тил албай атат, тарбиясы болуп калды, менден алыс болуп калды, тиги мени таштап кеткенсиң деп атат, дегендей мындай. Алардын тарбиясы дагы зарыл маселе да. Өзү негизи чындыгында алганда, мына бул тамактап, жеш, курсакты тойгузуудан мурун тарбия турат да. Ал эми курсак деп тойгузса болот экен да, иштеби, башка кылабы. Ал эми тарбия. Аны кимге таштап кетип атат? Ошол себептен жанагы келишимдер, бүт бардыгын, даректерин, өзүнүн мындай телефонуна сүрөттөргө тартып алып, үйүнө дагы даректерди таштап, мен бара турган жерим мына жер. Мен мына жерде иштей турган болдум. Анын адреси мындай, телефону мындай. Эгерде не болсо, мен алып кетип аткан тараптын телефондору мындай. Менден ошол кабар алып туруу жагында камсыздаш керек да. Бар таппай калат, кетти, жок. Кам не кылып жүрөт? Бул жакта сарсана болуп атат, үй бүлөсү башка. Ошол себептерден эч бир кимге зыян тийбей турган кылып туруп барыш керек. Баргандан кийин жок болуп кетүү нерсе. 1 жыл, 2 жыл жок, 3 жыл жок, 4 жыл жок. Биздин шариятыбызда тез кайтуу керек. Бардыңбы, иштедиңби, таптыңбы? Анда ошого кайт. Үйүңө кел, бала чакаңды кара, жакшылык нерселериң менен бөлүш. Ошондой эле жоголуп кетип, такыр табылбай калды, мындай болуп калды дегендер бар. Ал эми Умар радыйаллаху анху дагы ошол аскерге кызматка баргандарды 4 ай кызматта жүргөндөрдү үй бүлөлүү болсо 4 айда кайтарып турган да. 4 айда үйүңө кел, бала чакаңдан кабар ал. Себеби ол жоопкер да. Ал жылдап, 5-6 жылдап жоголуп кетүү, ага ол жоопкерчилиги бар. Ошондуктан тез кайтуу маселесин да караш керек. Барайын, 6 ай 1 жыл иштейин, келейин. Кайра барайын деп, ушундай кылсачы, ошого аракет кылса Аллах Таалам ошого жараша рызкыны бере берет да, иншалла.